ошол мезгилдеги агайлардан эжекелерден айланса болот да. Ал киши бүгүн келмек болчу, келбей калды. Жаяктан чагып, ар бирибиз ошондо унчукпай ошону биз ата энебизге да айтпакпыз. Кыздар балдарды сабачым дестейт. Айтчы бу эмне тамга десе, жыртыгоо деп десе го эл бар күлөт. Арбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей биз кереметтүү ысык көл жергесине келип калдык. Тагыраак айтканда Боз Тери айылына. Себеби Бишкек шаарында күн аябай ысык болгондугуна байланыштуу бардык эс алуучулар көлгө агылып келип жаткан учуру. Андыктан азыр каяктан келди, эс алуулар кандай жүрүп жатат, эмне болуп атат, сиздер менен биргеликте көрөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Биз четтен карап байкаганда эле өзүңүздөр көргөндөй улуттук кыргыздын боз ийин көрүүгө болот, көз жоосун алат. Деги эле туристтер бул кандай эмне үйбү деп өздөрү да сүрөткө түшүп жатат. Азыр ичинде кимдер эс алып атат, кандай майрам болот, сиздер менен биргеликте баш багып көрөлү, келиңиздер. Ассаламу алейкум, арбаңыздар кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Биз 7-чи каналдан келип калдык. Анан сырттан көрсөк эле баягы көзгө жылуу учураган өзүбүздүн улуттук боз ий турат. Ичинде шаңдуу бир майрамдык маанай көрүнүп турат. Анан карасам төшүңүздөргө 40 жылдагы жолугушуу, баягы жакшы бир маанай болуп жаткан экен. Анан сиздерден бир кененирээк маалымат алайын, кандай болуп аттан, каяктан келди экен деп келип калдык. Келиңиз байке, баягы карасак эле маанайлар жакшы. Эмне майрам болуп атат, эгиз эле каяктан келдиңиздер, ошол тууралуу кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Жакшы. Биз Таластан келдик, Манас районунан. 1984 бүтүрүүчүлөр элек. Жакшы. 40 жылдык майрамыбыз болуп атат. Чогулушуп. Ушу көлдү тандап жерге келип бедалап атабыз. Келиңиздер, баягы байкап карасам айтып атасыздар, классташтарыбыз деп, бир мектептеги окуялар тууралуу, агайыңар тууралуу кененирээк айтып берсеңиздер. Азыркы агайлар менен баягы мурдагы агайлардын бир айырмасын салыштырыппы дегендей. Албетте ошол биздин Манас районундагы Бала Саруу орто мектебинин мугалимдери алигече биздин эсибизден чыкпайт. Биздин эң биринчи мугалимибиз Сагынбек агайыбыз болчу. Ал киши мына дүйнөдөн өтүп кетти. Бирок ошол кишинин талим тарбиясы деп үйрөткөн тамгасы мына ошону менен биз кандай десем турмуш жолуна аттандык десек болот да. Андан кийинки мугалимибиз биздин тиги класс жетекчибиз Анаркүл эжекебиз бар болчу. Мына азыр деле бар, Кудайга шүгүр. Ал эжеке дагы ошо карылык, бактылуу карылыктын доорун сүрүп жатат. Көптөгөн неберелери бар, чөбөрөлөрү бар. Анан ошол эжеке абдан бизге ушунчалык ыймандуу, тартиптүү, кандай десем, ушул кандай келатсак ошол эжекенин талим тарбиясы менен биз келдик. Ошол эжеке чоң ыраазычылык, биздин агайларыбызга, бизде көптөгөн агайларыбыз, Качын агайыбыз бар болчу, Жумагул агай, дагы көптөгөн ушу бизди окуткан эже агайларыбызга чоң ыраазычылык. Айырмасын айта кетсек, азыр мен дагы өзүм колледжде сабак берем. Анан биринчи эле ушул кандай десем, кайсыл жерге барсак дагы ушу мурдагы кандай десем, ошо 84-жыл бүткөнбүз Советтер Союзу деп коет го. Ошол мезгилдеги агайлардан, эжекелерден айланса болот да. Алардын билими менен биздин азыркы билим такыр салыштырып болбойт. Айла жок, окутасың, памяттери жок. Азыр болсо биз мына өзүм сабак берип аткан эмелерге, окуучуларга мурдагы Онегинди, мурдагы Муса Жалилди, Алкул Осмонов бардыгын так айтып берем. Иногда бывает время бир 5-10 мүнөттө мындай балдарда да мындай көңүлүн көтөрө турган бир неме болот да, биздин ушундай преподавание бар. Ошону салыштырсак асма менен жердей да. Ошон үчүн ошол эжелерге, агайларга таазим, бизде ушундай жаштарга кайрылгым келет да. Окуш керек да, китеп окуш керек, көбүнчө мындай компьютер, телефонду коюп эле окуш керек да. Анан кийин биздин келечегибиз ошолордун колунда да. Кудай буйруса, ошолор биздин Кыргызстанды өнүктүрө турган накта ошо биздин азыркы жаштарыбызга ошону каалап кетилет элем. Мурдагыдай биздин мугалимдер болсо деп. Байке, баягы бир ушундай аталарыбыздан угуп калабыз, сабактан тажаганда бир сабактан терезеден чыгып, кандайдыр бир амалын таап качып кетчүбүз деген сөздөрдүчү. Сиздерде ошондой окуялар болду беле? Андай нерсе, мисалы өзүңө жакпаган сабактар болгон, кача турган. Анан ал жерден ар кандай шылтоолор бар да. Срочно эшикке чыгып келейин, же тишим бир беле болуп атат деп. Аны качкандардын да жигиттерибиз бар. Бу жерде 1-2 бар, бирок ошо качкандардан. Ошо окуучу классташтарыбыздын ичинен. Анан эми алардын аркасынан мен да качтым да көп.
Мага азыр сезилип турат, баары эле дагы баягы 18 жашта бүткөнбүз да. Ошомончу эле да. Ошомончу эле көрүнөт экен да бизге. Анан башка адамдарга биз кары эле көрүнөт чыгарбыз. Дагы бир кызыктуу суроо бергим келип турат. Баягы айтып атасыз, мага дагы деле 18 жаштагыдай көрүнөт деп. Анан бир балалык кездеги сүйүү ушул эжекелердин арасынан бир бирөөнү жакшы көрүп, ушундай бир же да болбосо башка бир сүйүүңүз болду беле? Жок, эми бала кезде мындай болот, эми ал кезде андай сүйүү деле эмес, мындай жакшы көрүү мындай неме деп. Бирок ал киши бүгүн келмеп койчу, келбей калды. Ал кезде бизге ким берет аттың ал күндөр бир белек кыялы жомок миң түркүн классташтар элек бир бөлөк. Сизге суроо бергим келип турат азыр. Баягы биздин убакта деле бар эле, биринчи атаман, экинчи атаман деп талашып, мушташып, кошуна менен тиги ылдый көйдөк класстар менен сиздерде кандай эле бул маселе? Арабызда эки эле атаман бар болчу, бирөө тилек деген, кийинкиси талант келбей калды. Калганыбыз бар эле жобуш эле балдар болчук. Анан кандай десек эми, тентек баарыбыз эле болгонбуз да. Жаш кезекте мугалимдер айтса укпай, окубай, анан жашоо ушундай такалган кезде ошо айткан мугалимдердин айткан баардыгы кайрадан келет экен. Азыр Россияда, Америкада, Кореяда жүрүп атпайбы. А бирок мугалимдердин берген таалими, мисалга мен адан кийин мен өзүм 3 жыл окугам да. Бий баштараак болсом керек. Бий баштыктан атаман мен болушум керек, анан мушташтан айтпадым бекөө деп. Ал эми мындай организатор жеткен эме мен болсом керек. Ушул билип туруп суроо берип окшойт да. Анан эжекебиз деле аябай жакшы киши. Өтө жакшы. Ортоңузга ынтымагыңыздар ажырабасын. Анан мага дагы бир кызык нерсе, баягы мектеп кезиндеги кызыктуу окуялардан бирөөнү айтып берсеңиз, баягы эсте калган, күлкүлүү болгон. Көп эле окуялар бар. Анан арабызда Алмаш деген классташ кызыбыз келбей калды. Бул балдарым баары эле бул жерде 4 класстан келген балдар бар, кыздар 8тен бар. Алар мүмкүн билбеши мүмкүн, а бул жерде Гүлсара, Кашымкан, Айдана кыздар айрыкча билиш керек. Саганбага бир күнү сабак өтөт. Бир мындай бир жомок айтып берген да. Мындай анан бул сы деген жыртыгоо деп айтса эле, кана жейин кулу айчы бу эмне тамга десе жыртыгоо деп десе эле эл бар көрсө эстеп калып жыртыгоо деп. Ал сы деген да билесиң да. Ушундай бир кызыктуу окуялар болгон да бала кезде дейм аны бар. Чынында рахмат сизге, өтө бир кенен маек бердиңиз. Анан дагы ушундай кызыктуу окуяларын кенен уккум келип атат. Андыктан эжекелерге барайын дагы, эжекелердин толук бир кызыктуу окуяларды угуп келе калайын. 11 жыл бою парталаш оюндан эчбир чарчабас. Эжеке, маанайыңыздар кандай? Имиш-имишке болгам, сиздерди аябай кызыктуу окуяларды көп билет деп эле келип калдым. Тигил байкеге берген суроону эле сизге берейин кайрадан. Бир кызыктуу окуяларын айтып берсеңиз, кандай болгон, эмне болгон, эсте калган күндөрдөн? Кызыктуу окуялардан бизде ушундай эле отуруштарда, кандай десем, 8 марттарда уюшуулар болот го. Ошолорда вечерик деп болот. Ал жака бизде анда ушу мугалимдерибиз аябай жакшы тарбия бергендиктенби, ушундай биз эч кимге айтпай бир үйгө отурдук да. Ошо Рахматы Базылбайдын үйүнө өтүп кетти эле ал балабыз. Ошол үйгө олтурдук. Эч кимге айткан эмеспиз. Анан Анаркүл деген эжекебиз бар эле. Келип эле эмне отурасыңар, эмнеге силер монтип отурсаңар, кийин каяка барасыңар деп ушундай жакшы тарбия бериптир да. Ошо окуткан мугалимдерге ыраазыбыз. Ошондуктан ушундай кыздар өсүп атат берди. Жакшы тарбия алгандыктан биз ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип деп 40 жылдыкта отуруп атабыз. Анан ал жерде ушундай бизге дагы тарбия берип кетти да ушул эжекебизчи. Эмне деп, силер мындай уюшуп берсеңер эмнени окуйсуңар деп, ар кимибизди бир жактан чабып, ар бирибиз ошондо унчукпай ошону биз ата энебизге да айтпаппыз. Кызык окуя ушул болду. Эстен калгандан дагы бир ушундай жакшы эмелер Карелиге барып сууга түштүк, Пушкин жактагы Карелиге барып сууга түшүп, 10ду бүтүп атабыз 84-жылы. Анан баардыгыбыз окуу жайына өтүп кетебиз, биз сууду сүзсөк деп өтүп аттык. Өтүп атып, анан кийин ал жерден мен чөгүп кеттим. Ошомойдон чөгүп баратам, булар өтүп кетти. Мен окуу өтпөй калып турбайм деген ой менен кирип баттым. Анан бул жерде мына Нурдин отурат, Нурдин каяка кетти. Ошол ушундай эме менен келди да мени суудан алып чыкты. Түбүнө кирип кеттим. Суудунчу уже зорго эс алдырды.
ошондой окуялар болду. Анан ошо окуткан эжеке акыйларыбызга абдан ыраазыбыз. Ушундай бизге тарбияны жакшы берген экен. Ошо алыстан келатканда окууга барбай калган күндөрү да бекинип калчубуз. Жакшы, өтө кызыктуу. Сизге кайрадан суроо бергим келип атат эжеке. Баягы бул 40 жылдыкты чогулуп отурбайсыздарбы бул жактачы? Анан мунун башын ким ушул ой келип, ким уюштурду? Эркектер баягы эркекчилик кылдыбы же сиздер активный болуп кыздар баштадыңыздарбы? Кандай болду? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Жакшы болот. Бул 40 жылдыкты биз мектепти негизи бүткөндөн баштап эле 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык, 35 жылдык белгилеп келатабыз. Албетте бул уюштуруу биринчи балдар тараптан болуп атты да, классташ балдарыбыз ушу уюштуруп кыздарды конокко чакырса биз убагында келип аттык. Анан быйылкы жылды дагы ушу Кыргызстандын бермете болгон касиети Ысык көлдөн жолугушууну ушул жактан уюштуралы деп балдары айткандан кийин биз кыздар туура көрүп колдодук. Анан ошо бир өкүнүчтүүсү көптөрү келе албай калды. Негизи кыздар көп элек бизде окуп жүргөн убакта, окуучулук күндөрдө 16-17 кыз, 8 бала элек. Анан азыр бу жерде көбү келбей калышты, шартка байланыштуу. Арабыздан дагы көз өтүп кеткен классташ кыздарыбыз, балдарыбыз бар. 2 кызыбыз өтүп кетти, 1 балабыз өтүп кетти. Алардын жаткан жери жайлуу топурак торкобосун аларды да эскерип жаңы эле Куран окутуп эскерүү кылдык. Эми ошо калгандарыбыз аман болуп ушинтип мына аяштарыбыздын колдоолору менен ушинтип аяштарыбыз дасторкон жайып, кыздар күйөө балдар келет деп бизди аябай жакшы тосуп алышты. Өтө жакшы. Кубанып, өзүбүзгө батпай турабыз, сүйүнүп. Силердин да келип калганыңар жакшы болду. Ошо силерди да көрүп биз дагы кубанычыбыз коюнубузга батпай сүйүнүп олтурабыз. Ошо 40 жылдыгыбыз куттуу болсун. Мындан аркы дагы 50 жылдык, 60 жылдыктарда да чогуу бирге бололу. Ошо арабыз кемибесин, мындан да көбөйөлү. Эжеке саламатсызбы? Атыңызды алыстан угуп келдим Айдана деп. Тиякта Артык байкебиз айтып атат. Артык байкени баягы школ кезде көбүрөөк уруп койгонсузбу? Сизди боксер аябай урушат. Кыздарды эмес, деги эле балдарды кошо уруп койчу деп. Жанан ушул сөз канчалык чындыкка жатат? Ошол тууралуу бир кененирээк айтып берсеңиз. Мен өзүм үй бүлөмдө 9 баланын ичинде мен 2 кызбыз да эми. Мен эң кичүүсү эркеси болгом да. Анан кийин балдардын ичинде чоңойгондуктанбы, бу классташ балдар кыздардын арасында как балдардай эме болчумун да, кыздар балдарды сабачымын действительно. Даже биздин көчөдө өзү 4 кыз, 2 бала бар болчу. Нурдин деген омок деп койчук, ал бала кайтыш болуп кетти. Бакыт деген бул Сагынбек агай 1-класстан берген агайыбыздын баласы. Биз жакта болчу. 2 көчөгө бөлүнчүк да, Манас көчөсү, Тоголок Молдо көчөсү. Биз Тоголок Молдо көчөдө жашачык да. Бизде 4 кыз, 2 бала менен. 1-класста баягы 1-2 класста кызык го. Баягы сумкаларды көтөрөбүз, ичине тамактарды салабыз. Арт жакта биздин айылдын эле арт жагында эме жүгөр айдачы да, колхоздун убагы да. Ошо жүгөрдүн арасына барып, маектешип ошо баарыбыз чогулуп, тамак жечик ошо нампан, үйдө эмне бар салып алчык да, жарма куюп алчык. Ошо үйдө эмне бар болсо ошолордун баарын салып алып, ортого коюп, тамак ичип, анан кийин кес-кесте баягы көчөдө баратып, эме урушуп кетчик балдар менен, өзүбүздүн классташ эле балдар менен. 2 бала бөлүнөт, биз 4 кыз. Алар бизди урса, биз аларды уруп. Не бир күндөрүбүз өттү. Мынандай эмеге сетка бар болчу да. Жана Бакыт деген балабызды кызыгы Бакыт бизге тийишти эле, Бакыт тапарып сеткага такап туруп оозуна кабарып тыгып. Кызык да, ал Бакыт ыйлап атасына. Анан агайдан коркобуз да, 1-класста ал биздин агайыбыз да. Келгенде урушабы деп эртеси мектепке барабынчы, ой, отуралы качан урушат бизди депчи баласына болушпуч. Ушундай кызык эмелер көп болчу да. Анан балдар менен да биздин 68 жылкы балдар менен, кыздар балдар менен бизди да күрөштүрчү да. Биздин Анасбек агай деген
жакшы агайыбыз бар болчу да. Ал бизди ошо 2 класс менен кыздар балдарды күрөштүрчү да. Анан күрөштүргөндө биз бул Усара Сейдалиева экөөбүз күрөшчүк балдар менен кыздар мененчи. Анан бирөөбүз жыгылабыз, бирөөбүз утабыз, ошо кызык болчу да ошо. Жакшы күндөрүбүз ушулар көп болчу да бизде. Эжеке азыр Көлчөктө да бир кызыктуу оюндар болуп жатат дейт, болот дейт. Кандай оюндар болот? Буйруза болот деп атат, да көрөбүз. Сиздердин да маалыматыңыз, сиздерге да кызык болуп, сюрприз кылып аткан турбайбы? Буйруса. Өтө жакшы, келиңиздер анда, урматтуу эжекелер, ошол оюндардын баардыгына күбө болгончо көлдүн жээгине барып, маегибизди алга карай улайлы. Андагы биздин тилектер алтынга бергизбин өттөр. Эски да болсо альбомдо эң кымбат биздин сүрөттөр. Достукка бекем тилектер, махабаты ыйык түнөктөр. Ашыгын сүйөм деп жазганнан кетадагы жүрөктөр. 11 жыл бою парталаш оюндан чарчабас. Классташтар кетпей эч жака болсокчу аттың таркабас. Күбөнүп